Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган, кадимкидей бүгүн тамак аштан тыйылып атасыз. Аллах адал кылган адал нерседен тыйылып атасыз. Ал эми Аллах табарак ва таала арам кылган нерседен анан жогорураак болуш керек тыйылыбыз. Тамак аштан тыйылып туруп, жаман арам нерседен тыйып алсачы. Дагы орозо урматтуу мусулман бир тууган жылына бир жолу келип бизди үйрөтө турган, көнүктүрө турган бир мугалим. Мана тамеки тарткандар өздөрү билип атат, жерди карап. Кечке чейин 17 саат, 18 саат тамеки тартпайт. Себеби ал тамекинин кулу эмес. Ал Кудайдын кулу. Ал нафсинин кулу эмес. Бирок тилекке каршы 17-18 саат Кудайга кул болуп, Алланын ыраазылыгын үмүт кылып, орозо кармайт дагы шам намазын Аллаху акбар деген кезде биринчи насыбайды атат. Орозонун таква деген сабагын албапсың анда. 18 саат чыдаган, дагы бир 4 саат, 6 саат чыдабайсыңбы? Рамазан эң чоң мүмкүнчүлүк. Ошондой жаман нерселерден кутулууга. Кечке орозо кармап алып, кечинде пиво менен болбойт анда. Сен анда кармабай эле кой. Рамазан сен арамдан тийиш керек. Инна фил жанна бабан юқалу лаху райян. Бейиште бир эшик бар экен. Ал эшиктин аты райян экен. Ва ядхул минху саимун. Ал эшиктен орозо кармагандар кирет экен. Яумал қияма ла ядхул минху ахадун гайрахум. Ал райян деген эшиктен орозо кармагандардан башка эч ким кирбейт экен. Бир гана орозо кармаган инсандарга таандык экен. Аллахым барыңыздарды райян эшигинен бейишке кирүү насип этсин. Юқалу айна саимун. Кыяматта кайда орозо кармагандар дейт экен. Бир гана тамак аштан, суусундуктан эмес. Фаякумуна. Ал кезде турат экен орозо кармагандар. Мына биз киргиле дейт экен. Райян деген эшик. Орозо кармагандар кирип бүткөндөн кийин бейиштин райян эшиги бекилет экен.